Путин айтарга сөзүн таппай калып атты, калтырап битирип. Ростовто бийлик органдары толук бойдон чыгып качып кетишти, жеке армияга тапшырып коюп. Кантип ушундай көз боёмочулукту жана Джордж Оруэллдин 1984 китеби бар, ошол сыяктуу эле сценарий болду. Биз парламент болгондон кийин ушул сыяктуу, бүтүн Кыргызстан сыяктуу, Мадымаров сыяктуу эң эле аз сандагы болгондо да парламенттик оппозиция болуусу өтө зарыл, жана ошондой оппозицияны көтөрө билүү, андай оппозициянын ачуу сөзүнө, ачык айткан позициясына туруп бере билүү, уга билүү менимче маанилүү болмок. Адашпасам 2016 жылы мурдагы чакырымдагы депутаттар аны четке каккан болчу, көпчүлүк добуш бербей койгон, каршы добуш берген болчу. Кайрадан эле ошол эле мазмундагы, ошол эле маанидеги жогорку кеңеште каралып жаткан бул мыйзам долбоору менимче Кыргызстанга кереги жок болгон, бийликтин көз карашын боюнча деле, позициясынан караганда деле кереги жок болгон, зарылчылыгы жок болгон, кошумча пайда алып келе албай турган мыйзам демилгеси демекмин. Саламатсыздарбы? Поликлиника медиасын тет-а-тет берүүсүн баштайбыз. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Бүгүн биздин студияда мейманда саясий серепчи Эмиль Журоев. Студияга маекке келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бүгүн жогорку кеңеш өзүнүн жарым жылдык ишин жыйынтыктап атат. Каникулга кеткени турат. Жогорку кеңештин иши жөнүндө анын кийинки кездеги мыйзамдары дагы бир топ талкууга алынып, сынга алынып атат. Жогорку кеңештин жалпысынан алганда ушул кийинки убактардагы ишин кандай деп баалоого болот? Ооба, азыр өтө опурталдуу, кооптондурган бир сессия аягына келип атат жана эң акыркы бир айдай убакытта өзгөчө бир талкууга айленген бир топ мыйзам долбоорлору кийинкиге калып, дагы бир канча дагы башка мыйзамдарды бүгүн карап атышты окшойт. Албетте бул жогорку кеңешке бир баа берүү өтө кыйын. Бизде албетте эл арасында жогорку кеңешке болгон нааразылык, өтө кескин сын пикирлер өтө арбын. Бирок мен айтар элем, биринчиден азыркы биздин жаңы конституциялык эмени түзүмдү байкап, саясий кырдаалды байкап, баарысын реалдуу бир баага келтиргенде менимче жогорку кеңештин ишмердиги, акыркы ошо жарым жылдык ишмердиги менимче көтөргөндөй эле болду. Кайсы бир жерлерде ушундай сындуу сөздөрдү айтылып атты, көп түрдүү пикирлерди айтылып жатты. Башында коркуп атканбыз да, демократияга ыктаган, ушул жогорку кеңештин дарамети, аброю бийик болсо экен, үнү катуу болуп турса экен деген кишилер ушул жаңы конструкцияны, бийликтин конструкциясын эске алып, бул жогорку кеңештин эч нерсеси калбады го. Конституциядан толтура күчтөрү, укуктары, ыйгарым укуктары алынып салынды. Эми бир добуштан аткаруу бийлик тарабынан же президенттин администрациясы тарабынан эмне гана сунуш болбосун бир добуштан колдоп берип жатып калышат го деген күтүү болгон. Менимче андай деле болгон жок анчейин. Анан бирок ошол эле кезде албетте сындай турган өтө көп учурлар деле болду. Эми мен айтар элем, бул жарым жылдыкты жыйынтыктап атып, жана жайкы ошо өргүгө кетип атканда, жана бул деле каникул деле эмес, булар үчүн, депутаттар үчүн ишмердүүлүк токтобош керек, ушул 2 ай ичинде деле. Ошондон кийин күзүндө буюрса, менимче дагы да ар бир депутат өзүнүн платформасын, буга чейин шайлоо менен келген платформасын, ар бир депутат өзүнүн
өзүнө караштуу, өзүнө өзгөчө жакын болгон жерлердеги элдердин добуштарын дагы бир таразага салып, өзүнүн милдеттерин, эл өкүлү деген милдеттерин дагы да тагыраак өзүнө бекемдеп, мындай жигердүү, ишмердүүлүккө багыт алган жаңы сессияга келер деген үмүттө турам. Кийинки кезде ошо министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен ошо парламенттин ортосунда кандай бир маселе жаралып кетти. Ооба. Анан бул ушу жалпы министрлер кабинетине сын деп билсек болот? Менимче бул жерде министрлер кабинетине толук менен эмес, бул жеке ушул Эдил Байсалов мырзага болгон пикир келишпестик десек болот, сын дейбизби? Менимче бул иш жүзүндө ишмердүүлүк боюнча деле болгон жок. Бул негизинен ошол жеке ушул кишинин парламент менен, парламенттин комитеттери менен бир нече жолу ушундай болуп келген, ушундай нукта орун алып калган диалогунун уландысы деп ойлойм да. Бул жерде ар кандай түшүнүктөр бар. Жана мен айтпадымбы, конституция өзгөргөндөн кийин жогорку кеңештин, парламенттин ыйгарым укуктары башкачараак болуп, булардын арасында ошол Эдил мырза баса белгилеп айткан, жана силердин добушуңар башка, биздин конституция башка, дагы да окуп, укугуңарды жакшыраак билип алгыла деген сыяктуу сөздөрү менимче бир чети ошо жанагы өзгөрүп калган кырдаалдын бир белгиси десек, экинчи жагынан так ошол сөздөрү менимче Эдил мырза туура эмес айтты. Ал сөздөрүндө конституцияны эгер бекем карачу болсок, парламент жөнүндөгү конституциянын бөлүмүндө эмеде биринчи эле саптарынын башында жогорку кеңеш бул эл өкүлчүлүгүнүн эң бийик институту, эң жогору турган эл өкүлчүлүк институту деп таанылган даана. Муну эч кандай азайтып да коюуга болбойт, мааниси анчейин оңой жеңилди деп ойлош мүмкүн эмес. Бул президенттен жогору турган институт эгер так ушул эл өкүлчүлүк функциясына келгенде. Бирок ошол Эдил мырзанын алып барган сөзү, тону, диалогунун формасы менимче кайсы бир деңгээлде кээ бир аткаруу бийлигинде иштеп келе жаткан өкүлдөрдүн тилин чагылдырат го дейм. Ошол башынан эле депутаттар өтө буга чейин үстөмдүк кылып келген, аткаруу бийлигин иштете коюшкан эмес. Эми болсо биз президенттин колдоосу менен министрлер кабинети иштеп аткандан кийин буларга бекем өзүнө жараша эле жооп беришке мүмкүнчүлүгүбүз бар, кылыбыз кыйшайбай коюуга мүмкүнчүлүгүбүз бар деген бир менимче пикир орун алып калган. Бул менимче анчейин туура эмес, конструктивдүү эмес болгон бир турум. Менимче депутаттар менен ушундай сый урматы менен, конструктивдүү ыргагы менен диалог алып баруу бул аткаруу бийлигинин мүчөлөрүнүн милдети десек болот. Ошондой эле нукта, ошондой эле тон менен албетте депутаттар дагы министрлер болобу, башка министрлердин орун басарлары болобу, өкүлчүлүктөр, кээ бир министр өкүлдөрү келгенде өзгөчө бир катуу, кээде огу жок сындарды айтылып кетет чында депутаттар тарабынан. Алар деле ушул сый көрсөтүүнү, ар бир кишинин аброюна шек келтирбей турган нукта сөз алып барууну үйрөнүүсү зарыл менимче. Бул жогорку кеңештин акыркы сессияларында кандайдыр бир депутаттар бири-бири менен кайым айтышып, сен бул президенттин, мурдагы экс-президенттин шайкасы экенсиңер деген сыяктуу сөздөр айтылып кетти. Бул эмнеден кабар берет? Ичара ушундай кайым айтышуулар башталдыбы? Менимче бизде азыркы чакырылыштагы депутаттардын арасында буга чейин эле башынан эле болгон ар түрдүүлүк бар, плюрализм бар. Тилекке каршы ал плюрализм көбүнчө идеялардын, саясий багыттардын, өлкө өнүгүүсүнүн багыттары боюнча орун алган көп түрдүүлүк эмес. Ошол жеке ар бир кишинин келген жолу боюнча, кимге ким кандай жакындыгы бар деген сыяктуу ойлор боюнча плюрализм болуп атат. Бирок ошондой болсо деле, менимче биздин
контекстте Кыргызстандын саясатында жок эле дегенде ошол сыяктуу көп түрлүүлүк болуп турганы бул өзгөчө Кыргызстан үчүн менимче жакшы нерсе. Эгер ушундай деле ар түрдүүлүк болбой калса, жок эле дегенде ушул деңгээлдеги да пикир келишпестиктер орун албай калып, ар бир сөзүн, ар бир тамгасын бирден айтып калганда, менимче анда парламент такыр атына заты жарашпай калмак. Бирок саясий жагынан ар кандай саясий программаларды же мыйзам долбоорлорун талкуулап жатканда баштан эле чакырып келгенден бери байкап турабыз. Ошол ар бир депутат өзгөчө фракция болобу же жеке бир мандаттуу округдардан шайланып келген депутаттардын арасында чындап өз алдынчалуулук бар. Өзгөчө эгер кайсы бир талкууланып жаткан маселе президенттин офисинен келип түшпөгөн болсо, же президенттин жеке өзүнүн демилгеси болбогон болсо, же анчейин президент өзү жеке түртмөлөп жатпаган болсо, анда ал маселелерде талаштар, кайчы пикирлер болуп турганы байкалып келет. Албетте, кечээ сиз айтып жаткан мисалы боюнча, ошо депутат Төмөнбаев менен депутат Атазовдун ортосундагы кайым айтыша кетүү, бул менимче Кыргызстандын парламентинде дайым болуп келген нерсе. Анчейин жагымдуу деле эмес, бирок ошол эле кезде эң кеминде бири-биринен коркпогон, бирөөсү бийликке бир жагынан ыктаса, биринчиси, экинчиси ошол эле бийликке башка жагынан ыктап, бири-бирине болгон эркин ой пикирин айта алган чакырык болуп атат. Бул менимче түшүнүктүү нерсе деп кабыл алыш керек. Жогорку кеңештин ушул акыркы күндөрдөгү чечимдеринин бири депутат Мадымаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу болду. Бул чечимине сиз кандай карайсыз? Бул чечим боюнча тилекке каршы ушундай макулдук беришти. Менимче атайын комиссия түзүлгөндөн кийин депутаттык ал ошол козголуп жаткан Мадымаровго коюлуп жаткан иштин жайын, анын негиздерин тыгыр изилдеп чыкты болуш керек. Ошонун функциясы, мындай депутаттык комиссиянын мааниси ошондо. Эгер ошентип жакындан тыгыр изилдеп чыгылган болсо, иликтеп чыгышкан болсо, менимче бул козголуп жаткан иштердин түбүндө саясаты көбүрөөк, фактылары бекемделген бир негиздер азыраак болгон иштер көрүнөт магачы. Анткени бул жаңы эмес. Мурда да козголуп Мадымаровго коюлган бул иштер 3 суроо боюнча деле буга чейин канча талкуу болуп келген. 2 суроо боюнча Кемпироват деген иш боюнча болсо, бирөөсү ошол ордагы чуулгандуу протокол боюнча болуп атат. Чек ара үстүнөн кол коюлган. Бирок кантсе деле депутаттар көпчүлүк добуш менен колдоп жол ачып бериптир. Бул мүмкүн кайсы бир деңгээлде Кыргызстан үчүн туура деле болушу мүмкүн. Эгер чындап, эгер өтө акыйкаттык менен мыйзам тамгасына бекем туруп изилдеп чыгышса, ошо протокол боюнча болгон маселени мүмкүн акырындап биз бул маселеге чекит коебуз. Ал чекит коюлганда бул эч кандай Кыргызстан ошол айтылып жаткан тилкени Тажикстандыкы деп тааныган жок деген чекит коюлат. Туура чечим кабыл алсак, мыйзамга ылайык. Анда Тажикстан тараптагы ушул протоколду биздин бетибизге булгалап, ушинтип кол коюп бергенсиңер деп айтууга кеминде негиз калбай калыш керек. Ушинтип улап келе бергенден көрө, менимче бул маселени биртоло жаап койгонубуз жакшы болот. Экинчи берким Кемпироват деп аталган иштер боюнча менимче депутаттар макулдук берген жок. Ал суроолор боюнча Мадымаровду ишке тартуусу мүмкүн эмес. Айрым сын пикирлерде бул ушу Мадымаровду депутаттык мандаттан ажыратуу аракети деп айтып жатышат да. Буга кандай карайсыз? Мен жана тилекке каршы деп атканым так ошол да. Анткени чыныгы баштан бери өзү ачык трибунадан айтып, эл арасында да таанылып турган бирден бир туруктуу оппозициялык топ, жана ал топтун жетекчиси болуп Мадымаров, бул жалгыз ушу
Бүтүн Кыргызстан фракциясы жана анын жетекчиси Мадымаров. Эми 90 депутаттын ар кимиси ар кандай жолдор жүрүшөт, бирок ушундай териштирүү келгенде, мыйзам алдында жоопко тартууга келгенде бирден бир болгон эң башы таанымал болгон оппозициячыл депутатты ортого коюп, ошол киши боюнча ишке тартуу менимче саясий жагынан Кыргызстан үчүн анчейин жакшы эмес иш болду. Анткени биз парламент болгондон кийин ушул сыяктуу, бүтүн Кыргызстан сыяктуу, Мадымаров сыяктуу эң эле аз сандагы болгондо да парламенттик оппозиция болуусу өтө зарыл, жана ошондой оппозицияны көтөрө билүү, андай оппозициянын ачуу сөзүнө, ачык айткан позициясына туруп бере билүү, уга билүү менимче маанилүү болмок. Мен ойлойм, дагы деле анын мандаты алынып салына элек. Азыр деле депутат бойдон калууда. Жана ошол соттук териштирүүнүн натыйжасында кайра эле эгер депутат бойдон ушул чакырымдын акырына чейин калчу болсо, менимче ал туура болмок. Кийинки кезде ошо көп сындалып аткан мыйзам долбоорлордун бири ушу Надира Нарматова баш болгон коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоору болуп атат. Бул азыр комитетте талкууламак экен, бирок алынып салыныптыр да. Ушул мыйзам долбоордун келечеги кандай болот? Бул кайра эле дагы талкууга алынабы же таптакыр кабыл алынбайбы? Бул мыйзам боюнча да тилекке каршы экинчи жолу келип атат. Биз адашпасам 2016-жылы мурдагы чакырымдагы депутаттар аны четке каккан болчу. Көпчүлүк добуш бербей койгон, каршы добуш берген болчу. Кайрадан эле ошол эле мазмундагы, ошол эле маанидеги жогорку кеңеште каралып жаткан бул мыйзам долбоору менимче Кыргызстанга кереги жок болгон, бийликтин көз карашын боюнча деле, позициясынан караганда деле кереги жок болгон, зарылчылыгы жок болгон, кошумча пайда алып келе албай турган мыйзам демилгеси демекмин. Анткени ал жерде ушул мыйзам менен түздөп кетебиз, ушул мыйзам менен оңдоп кетебиз деп күтүлгөн же ойго алынган маселелер азыр иштеп жаткан мыйзамдардын негизинде эле чечилсе болот. Ага жетишсиздик жок, мындай контролдоо боюнча регулировать башкара турган мыйзамдар бизде жетиштүү. Коммерциялык эмес уюмдар боюнча дагы, медиалар боюнча дагы кээ бир иштеп жаткан мыйзамдар деле ансыз деле аша чапкан артык баш мыйзамдарыбыз бар. Алардын үстүнө кошумча могул мыйзамды киргизип жатканы албетте өтө кейиштүү. Анан бир кызык нерсе болду. Акыркы ушул бир айдын ичинде, 1,5 айдын ичинде парламенттин талкуусуна, парламенттин күн тартибине киргенде Нарматова айым эжекебиз 30дан ашуун кишилерди кесиптештерин кошо алып жүргүлө деп, мени менен кошо кош демилгечи болуп чыккыла деп айткан экен. Анан туруп эле биринен коюп бири акырындап андан кетип атты. Демилгечи болбойм деп арыздарын жазып таштап кетип атты бул мыйзам долбоорун. Бул жерде ошол Надира эжебиздин мындай оюна бир рахмат деле айтса болчудай болду. Анткени ошол бир туруп кол коюп, андан кийин ойлонуп көрүп, кайра колун тартып алып жаткан депутаттардын сөздөрү өзгөчө маанилүү болду. Анткени ар бири 1-2 жума болсо да демилгечи болуп турган кишилер айтып жатышат. Бул мыйзам долбоору кемчилиги өтө чоң, аша чапкан зыяны чоң. Мен күткөн же мен ойлогон социалдык саясий мааниге ээ болгон маселелерди чечүүгө бул мыйзамдын кереги жок экен. Ошону мен түшүндүм. Башында ойлобой туруп, же жакындан окубай туруп, анализдебей туруп кол коюп койгон экенмин деген сөздөр айтылганы эң маанилүү. Анткени ушулардын мисалында карасак болот. Дагы 90 депутаттын калган дагы 60 депутат дагы канчалаганы ошондойлор бар. Окуп көрбөгөндөр, анализдеп көрбөгөндөр, мүмкүн аты таанымал болгону менен же чет элдик агент, чет элдик өкүл деп аты Россиядан келип атпайбы мындай мыйзам? Тамыры ошол жактан келип атат. Маанисине карап келгенде Кыргызстан үчүн биздин кичинекей Россияга салыштырып болбойт биздин коомду. Бизде бул мыйзам
терс гана мааниге ээ болоорун менимче көп депутаттар азыр түшүнүп келатат. Андыктан эгер демилгечи депутат өзү алып салбаса, мен ойлор элем бул мыйзамдын өтпөй калуусуна толук мүмкүнчүлүк бар жана өтпөй калуусу зарыл болмок Кыргызстан үчүн. Мыйзам долбоордо ушу Россиянын мыйзамына көчүрүлүп алынган деп дагы далилдерди айтып атышат. Ооба, эми карабайсызбы, кызык нерсеси, ушундай мыйзамды кабыл алабыз дегенде сын пикирлер айтылып атса, бийлик тараптан, демилгечи топ тараптан айтышат кээ бирлери. Ой, мына Америкаңарда деле бар турбайбы, так ушундай мыйзам деп. Чынында Американын 1938 жылда кабыл алынган экен, дээрлик бир кылым мурда кабыл алынган экен, ошондой мыйзам аталышы так ушуга окшош. Бирок маанисин карап келгенде Американын дагы иштеп жаткан мыйзам менен Кыргызстанда сунушталып жаткан мыйзамдын такыр окшоштугу жок. Анын аты окшош болбосо, мааниси, анын эффекти күтүлгөн эч кандай жакындыгы жок. Баарыбыз мүмкүн ошо демилгечилер бекитейин деп аткан, мойнуна албай жаткан башка окшоштук бар, албетте бул Россиянын мыйзамы. Биз кабыл алып аткан мыйзам бул көп жеринде текстин карап чыкканда бир топ кишилер салыштырып деле көрүптүр. Түздөн түз Россиянын мыйзамынан 2013-12 жылы кабыл алынган мыйзамдан түздөн түз которулуп алынган текст. Россияда азыркы кезде ошол акыркы 10 жылдан бери мүмкүн ушул мыйзамдын колдонуусу менен ушул мыйзамды курал катары колдонушуп, эмнелер гана болуп атканын биз элестетсек, чачың тик турат. Ал жерде толук кандуу бышып жетилген, мүмкүн ашы чапкан авторитардык режимдин орнолуп калуусуна так ушул сыяктуу мыйзамдар өбөлгө болуп атат. Албетте биз түшүнөбүз, ал жерде согуш жүрүшүп атат, согуш болуп атканда ар кандай чектөөлөр дагы, ар кандай укуктардын сакталбай калышы деле күтүлчү нерсе, бирок ошол кырдаалга алып келген, керек болсо ошол согушту ачууга да мүмкүнчүлүк берген ушул сыяктуу мыйзамдар. Анткени макул эмес болгон мамлекеттин органдардын саясатына каршы пикир айта билген, калың элге альтернативдүү көз караштарды сунуштай билген топтор жокко чыгып калды. Баарысын мойнуна чет элдик агент деген клеймо тагып, жектеп, кудум бир башка планетадан, башка чет элден келген шпион сыяктуу кылып каратып, эл алдында ошондой болуп калып атпайбы? Калың элге анын ар бир закондун ар бир кадамын, ар бир сөзүн талдап отуруу мүмкүн эмес. Ал ошентип тагылган клеймосуна эле карайт дагы, могулар чыккынча турбайбы? Олар чет элдин айтканын, заказын аткарып аткан турбайбы деп. Болбогон жер экенин, бул нерсенин мааниси жок экенин, бул жөн гана пропаганда экенин, каралоо экенин айтып берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлбөй калат мындай мыйзам менен. Өткөн жумада Россияда аскердик жүрүш болду го, ошондо дагы ал маалыматтарды ошол эле Медуза, ошол эле Дождь басылмаларынан карап атпадыкпы? Ошол басылмаларга ошондой чет элдик агент деп тагылып илинип турбайбы? Ооба. Бул жанагы аскердик көтөрүлүш дейбизби, эмне деп атышат билбейм эми. Аты деле түшүнүксүз болуп калды. Бирок килейген чоң Россияда ушундай дүйнөнүн экинчи орундагы армиясы деп аталган Россия кошуна турган башка өлкөнүн аймагына кирип, 1,5 жылдан бери ошол Украинанын шаарларын талкалап, заводдорун талкалап, миңдеген кишилерди бомбалап өлтүрүп жаткан, согуш алып барып жаткан Россиянын ичинде, өзүнүн ичинде ушундай аскердик бир көтөрүлүш болду. Эч кандай аракети жок эле, атышы жок эле, чоң бир килейген шаарын, Ростов шаарын колго алып коюшту берки жеке аскер компаниясы. Андан ары барып Липецк деген шаарды дээрлик алып коюшту. Москвага ошол жарым жолдой жерге барып калышты эле. Эгер чындап Москвага барчу болушса, Москвага жакындашса, анда чоң масштабта кан төгүү болору, ар кандай өтө бир фундаменталдуу кризис болору анык болчу. Ошол кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ушундай
конституциялык деңгээлде андан ашкан кылмыш болбосо керек, ошондой кылмыш кылган кишилерди акырындап чыгарып коюшту Беларуска. Бүгүн болсо 2 күн 3 күн өтпөй ошол жанагы мамлекеттин саясатын бек кармаган масс медиа булактары эч нерсе болгон деле жок, көтөрүлүш деле болгон жок, корко турган эч нерсе жок болчу. Бул жөн гана батыштын көбүртүп айткан сөздөрү болчу деп. Ошол күнү эмне болуп атканын баарыбыз билебиз. Путин айтарга сөзүн таппай калып атты, калтырап титиреп. Ростовто бийлик органдары толук бойдон чыгып качып кетишти, бийликти тиги жеке армияга тапшырып коюп. Кантип ушундай көз боюмчулукту жана Джордж Орвелдин 1984 китеби бар, ошол сыяктуу эле сценарий болду. Ошонун баарысын Россиянын 150 миллион элине жеткирип беришүү, чындыкты бир аз да болсо эл билсин деп айтып бере алчу, Медуза болобу, Дождь болобу, же берки жок эле дегенде Эхо Москвы, ошолордун баарысына айтайын дегенсе, алардын ар бир сөзүнүн алдында жанагы жазылмасы турат. Бул деген биздин чет элдик агент деген уюмбуз. Биздин өз мыйзам ошентип жазып турат. Аны окугандан кийин албетте катардагы Орусия жараны ойлосо керек. Булар кайра эле жанагы Путин айтып аткан батыштын чагымчыл ойлорун бизге жеткирип атыптыр, укпай деле койсок болот экен деп. Эгер бир күн кечиксе, ошол жеке армия уланып кете берсе, анда Россия кандай акыбалда болорун элестетүү деле кыйын. Өтө жаман иштер көп болмок. Ушул Россиядагы окуя болгондо, мисалы Казакстанда дагы мындай дароо айтып чыгып атышты. Ана бизде андай билдирүү же бир эмелер болгон жок түшүндүрмөлөр. Казакстан тараптан биринчиден Путин чалган экен Казакстандын президентине. Чалып эмне жөнүндө сүйлөшкөнү албетте бизге так аны эч ким айтып беришпейт, бирок Казакстандын жообун өздөрү айтышты. Бул болуп жаткан окуялар Русиянын ички иштери, ички саясаты аны өздөрү чечип алышат деп. Анан ага улай анан ар кандай башка талкуулар болуп өттү. Биз маалыматка ылайык Путин биздин президентке жооп берген, чалган эмес, кеңешкен эмес. Андыктан эгер ошондой себеп болбогон болсо, менимче албетте түшүнүктүү жана туура эле биз андай болуп жаткан, орун алып жаткан, кайсы бир натыйжага жетпей турган, жарым жартылай болгон окуяны биз расмий түрдө бирдемке деп комментарийлеп сүйлөп калуубуз туура эмес болмок. Россиядагы ушул сыяктуу окуялар бизге кандай таасир берет? Мына жанагы мыйзамы да бизге таасир берип, ошону кабыл алып атат. Анан башка окуялар боюнча эмне дейсиз? Мен айтар элем, эгер бизде ошондой чет элдик агент дейбизби, ошол же берки эки чоң закон каралып атпайбы? Жалпыга маалымат каражаттары боюнча жана коммерциялык эмес уюмдар боюнча да чоң жаңы закондор, жаңы мыйзамдар талкууланып жатат, долбоорлор. Алар деле Россиянын закондоруна өтө жакын. Ошол эквиваленттери өтө жакын. Ушулардын баарысын Орусия сыяктуу эле, Орусиядан ксерокстон өткөргөндөй эле алып келе берсек, так ушул Орусияда биз эмнени байкап аткан болсок, ошол сыяктуу нерселер бизге деле келиши мүмкүн. Бийлик ошону менимче өтө чоң маани берип, бул жөн гана сынчылардын сөзү деп четке какпай, өздөрү түшүнүп алуусу өтө зарыл. Ошол эле Пригожин сыяктуу, ошол эле ар кандай башка өлкө үчүн кооп туудурган топтор, аракеттер Кыргызстанда да болуп кетүүсүнө ушул сыяктуу мыйзамдар өбөлгө түзөт. Анткени бизде такыр эч кандай бир эркин добуш болбосо, эркин сөз болбогондо, ар кандай өзүн билген, кичине булчуңу бар болгон топтор уюша беришет. Анын коом алдында же бийлик ачык чыгарып бере албайт, же бийликчил маалымат булактары, же коом өзү аны талдап ала албайт. Андыктан мен айтар элем, биздеги өзгөчө Россия эми 150 миллиондук эл дейли, эмеси боюнча, территориясы боюнча дүйнөдөгү эң чоң мамлекет. Мүмкүн аларда бир аз башкачараак. Бизде болсо мамлекетибизге бир кооп туулуп калуусу, дестабилдешүү өтө оңой. Биз аны түшүнүшүбүз керек.
алардагы мыйзамдар бизге ошол сыяктуу эле иштеп кетпейт, андан да жаманыраак, андан да кооптуураак иштеп калышы мүмкүн. Бизге ачыктык керек, ачык болгондо эч качан эч нерсе бир жарылып чыгып кетпейт. Эгер баарыбызга дайым болуп, ар кандай ар түрдүү пикирлер орун алса, эркин массалык маалымат кызматтары эркин сүйлөсө, же ошол эле бейөкмөт уюмдар, жарандык коом уюмдары эркин аракет кылышса, анда эч кандай сыр болбойт. Коом ичинде кайнап булугуп келаткан эч кандай маселе болушу мүмкүн. Ар күн сайын, ар жума сайын, ар саат сайын бийлик деле, коом деле баарысын даана билип, ошондо мүмкүн менимче ыргактуу, бир ырааттуу өнүгүүгө өбөлгө түзүлөт. Айрым эксперттер, чет өлкөлүк эксперттер Кабар Азияга да жарыяланды, бизге да кыргызчасы чыкты да. Россиянын таасири Борбор Азияда азайып баратат, Кытайдын таасири күчөйүп баратат деп айтты деген пикирлерин айтышыптыр да. Ошол Кытайдын таасири күчөйүп баратабы Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда? Кытайдын таасири буга чейин айтып келгенбиз, акыркы 5-10 жылга чейинби мүмкүн. Негизинен экономикалык тармакта болчу. Коом менен, ички саясий процесстер менен алар кызыгышкандай эмес, карашкандай эмес деген сыяктуу бир түшүнүктөр орун алып келген. Акыркы кездерде болсо Кытай деле түшүнүп турат, Кытайдын бийлиги билет. Мисалы үчүн ошол Борбор Азиядагы коомдорго, өлкөлөргө кимдер таасирлүү? Россия таасирлүү. Кытайдан канчалаган эсе таасирлүүрөөк болуп келген. Эмнеге? Анткени ошо Россиянын ички бул коомдордун, бул өлкөлөрдүн ички процесстерине өтө тыгыз кийлигишкен, өтө жакындан билген мүмкүнчүлүктөрү болуп келген. Эгер бул жаатта Россия менен атаандаштык болсо, кандайдыр бир айтылбаган геосаясий болобу, стратегиялык болобу жарыш болчу болсо Кытай менен Россиянын ортосунда, демек Кытайда ошондой жакыныраактан билиш керек экен. Бул коомдордун ичиндеги процесстерге жакыныраактан аралашуу мүмкүнчүлүгүн алыш керек экен деген түшүнүктөр пайда болуп келатат. Ошого жараша бир канча изилдөөлөр да болуп кетти 1-2 жыл мурдан ичинде Кыргызстанда. Биздин ошол эле медиа уюмдар менен иштешкен жерлери бар экен, сырдуу түрдө. Ар кандай башка коомдору бар, окуу жайлар, маданий жагынан бир топ көбөйүп келатат. Анчейин эми Россиянын деңгээлине жакындаган деле жок дечи, бирок өсүп келатат. Анан экинчи жагынан ошо Россиянын мүмкүнчүлүктөрү, согуштун аркасынан, согушка кошо келген санкциялардын натыйжасында мүмкүнчүлүгү азайган сайын, албетте Кытайдын саясий стратегиялык болгон мааниси күчөй берет. Ал физика сыяктуу эле эме, кубулуш. Ар бир өлкөгө, Кыргызстанга өзгөчө, Россия азайган сайын, мүмкүнчүлүктөрү азайган сайын Кытайдын мааниси чоңойгону бул күтүлчү нерсе. Биз ушундай кырдаалда, ушундай геосаясий дүрбөлөң болуп, өзгөрүүлөр болуп аткан кырдаалда албетте биздин өз кызыкчылыгыбыз, эгемен мамлекет катары кызыкчылыгыбыз ошондой сырттан келген таасирлерди чектеп калуу, алар менен суверендүү өлкө катары сүйлөшүүнү үйрөнүү, өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды так билип, ошол кызыкчылыктарды бекем кармануунун жолдору, дипломатиялык тилин үйрөнүү биз үчүн эң зарыл болгон нерсе. Эми акыркы суроо болсун, биздин өлкөдөгү окуяларга кайра кайтып келели. Бул Кемпир-Абад боюнча соттон сиз эмнелерди күтөсүз? Буларды акталып кетиши мүмкүнбү? Бул саясий деп аталган, саясий өңүтү өтө көрүнө эле чоң болгон иштерде, соттук иштерде Кыргызстанда буга чейин дээрлиге чачан болгон эмес. Ошол бирөө акталып кетип, эч кандай кылмышы жок болгон экен, ушунча бою териштирип келип, акырында соттун чечими бул күнөөлөнүп жаткан кишилер ак экен деп чыгарып койгону дээрлик жок. Эң эле болбой калды дегенде бир кичинекей болсо да бир күнөө тагып, ошого жараша азыраак болсо дагы жаза ченемин колдонуп чыгарып келишет. Эми
биздин бийликте байма бай айтып келишпейби, 30 жылда болбогон экен, 30 жылда мындай болуптур, 30 жылдан бери жаңы чакырылып деп. Мүмкүн ушуга келгенде 30 жылда болбогон бир кубулуш болуп, чындап ошол сынчыл көз караштагы, саясий көз караштары бийликтикине окшошпогон кишилердин деле кылмышы далилденбеген соң, кылмышка далил катары табылбаган бир фактылар жок болгон соң, табылбай калгандыктан буларды актап бошондукка чыгарышы мүмкүн деген албетте бир үмүт бар. Үмүт бар дегеним буга чейин ошо 7 ай, 8 ай болду, андан да ашып кетти окшойт. Коом жакындан угуп келатабыз. Ошо иликтөө процессин угуп турабыз. Ал жерден кандай маалымат болсо элге тарап жатат. Ошолордун баарысын карап келсек, чында орчундуу бир илинмеги бар, колго алынчу, сот тарабынан маанилүүдөй каралчу эч нерсе чыга элек. Ар кандай бүдөмүк болгон, башында жөн гана негизи жок эле айтыла койгон күнөө негиздери бекилген жок, бекемдөө табылган жок. Андыктан эгер бул процессти жаап, ал тартылган кишилерди актап, күнөөсү жок экен десек, менимче мүмкүн биздеги соттук териштирүү, соттук адилеттүүлүк системасында мүмкүн бир жаңы бир көрсөтө ала турган мисал болмок. Биз студияга келип маек бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен Политклиника медиасынын тет-а-тет берүүсүн аяктадык. Биздин студияда мейманда саясий серепчи Эмиль Жороев болду. Саламатта калыңыздар.